Туғандар, ассаламу алейкум. Біз таксопарк аманат жайгашкан автосервис, сертифицирован автосервис. Ошонун запчасттары негизи эле кайсы жактан алынат деген вопростор бар да, мисалы силерде запчасть каяктан алынат, ар жактан алабыз онları. Бизде основной ходовой товарларга, расходниктерге бүт любой машина расходниктерине тонер мындай болгон складтар бар. Ал автосервистеги магазин, ал жөн эле определенный товарларды алып келип коебуз. Основной чоң склад тонер, мындай складтар бар. Китайский бар, оригинал бар. Основной аз китайский акцент кылып атышат, китайскийдин немеси качествосы барган сайын жакшы болуп баратат и еще арзан. Эң главный арзан болуп атат туугандар. Ошол мына көрүп атасыңарбы? Неде воздушный фильтр, silent блок, бүт амортизатордан баштап не ходовой расходниктерге эмне товар кетсе, эмне запчасть ушунун бүт бардыгы у нас складдарда эмнеде бар, тизилип турат туугандар. Автосервистин ээси ипичтик, мен чогуу иштешкен ипичтик өзүмүн айылдаш акем болот. Ошол силерге полностью айтсын. Негизи эле айтпайм, сүйлөзүңөр сүйлөй бер дейт. Бир өзүңүз сүйлөңүзчү деп көндөрдүк туугандар. Азыр өзү сүйлөп берет. Компьютерде отурат, как раз бүгүн отчетко келген эле, отчет кылган. Ошону көрүп автосервис боюнча бир сүйлөп коюңуз, запчасттарыңыз негизи оригинал, качество, гарантия боюнча бир сүйлөп коюңузчу. Bizde основном запчастар, ошо мына такси машиналарына. Hyundai, Kia, Polo, Skoda, азыр основномда ошо Кытай машиналарына, Chery Tiggo, Chery Ariza, Geely Atlas, Haval ушуларга запчастар болуп калды. Бул жерде Kia, Hyundaiдан баштасак, оригинальный запчасттар да бар. И Кытайда бар. Клиент спросқа жарыша алып келебиз. Volkswagen Polo, Шкодаларга деле ошондой. Анан Кытай запчасть өзүнүн оригинальный. Эми бул жерде дене мисалы бардык мына колодкалардан башталат, мисалы. И фильтрлер, салонный фильтр, воздушный фильтр, бул жакта салим блоктор. Бүт машиналерге, любой марка, не только мындай таксичный машиналерге. Бардыгы эле салим блоктор, задней арки, задней балки, рычагтын плавающий салим блоктору, мына стойка стабилизаторы, чыгылып бардык нерсе бар. Мына фильтрлер, воздушный фильтрлер, салонный фильтрлер. Мына запчасттар бул жактарда чыгылып любой машинага өзүдө жок болсо да чыгылып таап беребиз. Эми основной запчасттар бизде ошо керектүү запчасттарды эмеге алып барып турабыз автосервиске. Эми ходовой дегендерди ошол жерден сатылат. Эми салыштырып көрсө да болот. Мындай айтат го көйгөйлөр кымбат экен тигүү деп. Любой сайт менен салыштырып көрсө да именно ошо биз саткан запчасттар гарантиясы бар. Тем более сертифицированный. Biz койгон запчасттарыбызга өзү жооп беребиз. Анан комментарий жазып атышат да, кээ бирлерчи биштекени билбейт экен деген. Усталарыңызга жөнүндө кантип бир сөз сүйлөп койбойсузбу? Эми элге эч ким жакпайт негизичи. Эми биз мына 2014төн бери ошол Техцентр баарысы иштеп атат, 14төн бери. Эми баягындай негатив жазгандар деле табылат чегеденчи. Айтмак даже пайгамбарыбызга сын айткандар бар го. Эми биз анын астында ким болуп калыппыз? Мына китайский машиналарга сиз уже мындай анализ кылып атасыз да, туурабы? Кайсы машина слабый, эмнеси слабый, эмнесине көп келип атат. Ошолорго карап эле заказ кыла бересизби китайский машиналарга? Эми основной запчасттар бар. Мисалы биз билебиз эми кайсыл машинеге кандай мындай тетиги кетип калышын. Мисалы 7 Pro, Max, Chery, Chery 4, Tiggo 4 ошолордун мисалы основном эмеси, рулевой наконечниктери, анан радиаторлор слабый жерлери. Ошентсе деле мындай бизде билип жүргөндөр бар, мисалы пробеги 200 болуп калган, 200 миң пробег мен жүргөндөр да бар. Только колодкасын алмаштырып койгон. Адамдын өзүнөн да байланыштуу да, мындай минген адам. Чыгылып любой запчасты кандай машина болбосун бизден табасыңар. Баасы мындай башка эмеге караганда арзан. Бир тойло арзан. Эң главный ушу гарантиясы бар. Гарантиясы бар. Анан сервис боюнча айттым го, баягы усталарыбыз Кудайга шүгүр. Мына 14төн бери иштеген усталарыбыз бар. Бизде
новичоктор дагы бар да. Новичоктор да бар. Эми болот да адам кой аксагы менен миңдейт. Кээде келишет, мындай болуп калыптыр деп, анан аны оңдоп түзөп беребиз. Эч кандай мындай лишний суроо бербей элечи. Ошол эми мына биздин постоянный клиенттерибиз ушу 2014төн бери келип жүргөн клиенттерибиз дагы эле келип атышат. Кудайга шүгүр. Айттым адамдын баарына жакпайсың. А так биз адамды эме дебейбиз, бул жаман клиент тигиндей дебейбиз. Баарын чакырабыз. Тех центр бар, кузовной бар, оклейка бар. Анда айтып коюңуз, менин немелерим деле. Оклейка бар, малярка бар, ковриктер, ушу баардык нерсе машинеге керектүү нерсе баары, страховка жасайбыз, диагностика карта бар. 2017ден бери сиз менен эме кылам да. Иштеп аткан эч нааразы эмес да. Эмнеге ушу жакшы төлөп бересиз ушуларга? Мен да уста болоюмбу же? Эме ал уста бизде күнүгө төлөнүп берилет, менетиче 50/50 күнүгө жумушун кечке маал расчет кылабыз. Анан биринчиден бизге клиентура көп. Мүмкүн ал биздин эмесин акыбы этет да, жакшы иштегенибиздин акыбы этет. Мисалы 10%-не жакпай калсак да 90%-не жагабыз. Негизичи эч ким нааразы болуп деле. Бузуп алса суларыңыз өзү төлөп берет. Конечно, төлөп беребиз. Сапаты жакшы, аябай жакшы сапаты. Даже лучше, чем оригинал десем да болот. Өзүң көргөзгөн. Биз эми сынап көрөбүз. Мисалы, запчастар биринчи келери менен бир 2 ай, 3 ай тест драйв кылабыз. Ошодон сыналып чыккандан кийин ошо запчастарды алабыз да. Матек бул вообще өзүн көргөздү. Мындай кимдир айтмакчы, проверенный временем болуп атат да мындай. Убакыт көргөздү ужечи. Жакшы запчаст экен. Мына биз ушул запчастка токтолдук негизичи. Азыр ценниктерин көрдүм да, вообще арзан экен деген. Арзандын аш татыбайт дегенде бул иш бербейби деп. Жок. Биз бир айтып атам го, биз текшерип көрүп анан гана эме кылабыз, заказ кылабыз. Биз ар дайым мындай кимдир айтмакчы кучак жайып тосуп алабыз. Ошол самый главный клиенттерди нааразы кылбаңыздар ака. Сиз клиенттерди нааразы кылсаңыз мага сөзсүз берет экен. Негизи айырды мен тиешем жок, мен деле сизге акча берип оңдотом го баштан. Усталарыңызга. Жок, биз эми айтып атпайм, адамдын баарына жакпайсың. Болот эми. Кээбиркилери мындай атайын эрмектешет. Автосервис иштеткен адамдар билишет да. 100 клиент бир күндө обслуживание кылсаң, ошонун жок дегенде 5-10% нааразы болуп кетишет. Себеби алар жанагындай 1000 сом берип туруп 10 миң акча өтүп аткандай требовать этишет. Бул жерде ошол магазинде бул жакта кичинекей, суу, пол алып келип койгонбуз. Мына окшогон Китайларга бутуштар кетет, замена маслогачы негизи. Такаяма бар. Буларды туугандар ай сайын келип туруп проба алып кетип текшерип турушат. Так что буну алмаштыра алышпайт дагы. Заводтон алып келет, ай сайын алып келип пробасын алып келип текшерип турушат. Алмаштырса, буларга штраф. Ошондой жагы бар. Бул жакта өзү киши азыр отурат, таксыр отурат. Магазин. Бул жерде магазин кичинекей болгон үчүн туугандар вот автозапчасть. Бул жерге самый необходимый алып келип атат, необходимыйларды. А так основной ал жактан сразу жакын эле жерде барып келип алган го, ошол жерде салон неме бар. Бир сүйлөп не болуп калыңыз. Эме, аман жанагы айткан эмелерди уландысы. Мисалы, мынау эме Hyundai Kia оригинальный свечалары. Мына элементарный да. Так. Бармаңыздын тырмагы, нак устан тырмагы го. Мына иридиевый свечалар. Бул эң жакшы свечалар. Ушул өзү автористар мисалы оригинальный деп сатышат. Бир уштугу 970 рубльдан. Бизде Кореядан келген үчүн өзүбүздүк. 2,5 миң, 4. Любой жерде текшертип алса болот, баары гарантиясы менен. Анан жанагы Матектики, мына колодкалар. Бул даже оригинальныйдан жакшы. Мына азыр сага байкалбаса керек, мына жерде медный стружкалар. Бул деген колодка жумшак, банда лишний звук чыкпай калат. Чыкпайт. Мисалы фильтрлер дагы эле, мына ходовой запчасттар полностью. Бул жерде подшипник ступицы. Ошол машинеге кандай запчасть керек болсо, Hyundai, Kia, Skoda, ушу бардык нерселер бар.
Мисалы, мынау эмелер, катушка зажигания, тоже был корейский. Плюс оригинальный катушкалардағы бар. Сертификаты менен, гарантиясы менен. Стойка стабилизатордар, ишил қандай запчас болса, мынау Hyundai Kia'нын оригинальный фильтр салондары. Біз ошо Кытайдын басын эле беребиз, негизи ошол эле баа болуп калат. Ушул нерселерди мисалы Таруси, башка ошогон магазиндерден бир тойло кымбат бизге караганда. Амортизаторлар Hyundai, Kia, Skoda бар. Могул жакта турат Матектин амортизаторлары. Майлар, мына Toyota'ский майлар оригинальный. Буну мындай путут этпеш керек, мындай Кытай деп. Бул оригинальный майлары. Так, шыл бемени издеген болсо, баардык нерсе табылат бул жерден. Жок болсо өзүбүз таап беребиз. Бизде бандай устага келгенден кийин чуркаткыбыз келбейт. Клиенттердичи. Тияка бар, анан нанап кел деп. Эми болот, анча-мынча өтө эле мындай таңкыс товарларга жок болуп калса. А так баардыгын өзүбүз алып келдирип, могул жерге даярдап беребиз. Заказ кылып бересиңер. Заказ кылып, өзүдө жок, запчасть болсо заказ кылып беребиз. Срочно болсо өзү таап келсе болот. Болот. Картаңарды бересиңер. Ошол мисалы заказ кылганда деле биз үстүнө эч кандай акча кошпойбуз. Өздөрү мына ошогон чектер менен мисалы өздөрү абсолютно төлөп кете беришет. Анан дагы айтам, ушу сервис сертифицированный. Бардык жумушка бизден мындай кепилдик беребиз. Полностью. Все. Ошол туугандар, келиңиздер. İşleşeriz inşallah. Ana neme aman taksoparklarga, kimde taksoparklar barlar, ilimi avtoservisleri бар адамдар болуп, иштегендер болсо келишсин, запчасти келишебиз. Кандай запчасти керек болсо, биз ошонун баарын бере алабыз. Любой запчасти. Кандай не только такси машина, башка машиналарга деле бизде складта эме жетиштүү запчасти. Ана бизден алып деле ошо автосервистер сатса болот негизде. Бир тойло бүгөдө болот. Bizde машина üzülбейт негизи. Бул жерде мен рекламалды кыла бербейм го. Bizde машина деле üzülбейт. Бүт Cherry Tiggo немелери. Вот мына көлдүк бір адамдагы беки брат любойын жасайт. Кандай кали бар? Каласа бузуп таштайт ичине келсе. Туугандар, хранение шин бар. О, артынан бери хранение шин бар. Сезонуна 2000ден. Мынанда мен резинам туратына. Анда мен резинам турат. Ушинтип хранение шындап келсең болот. Бул жакта мен машинаны бекер реклама кылам деп объявление бергем. Келип атышат, аз келип атышат. Бияк бекер. Парковка бизге тиешелүү. Бул жак болсо техосмотр туугандар. Техосмотр. Ева коврик үстүндө бар, аны билесиңер. Экономдор 2000ден болуп атат, комфорттор 2400дөн ушундай. Бул жактан ушундай нап келишкен өткүндө. Кузовной жакында 4-өө келет, азыр бир эле адам иштеп, бир адам жетишпей атат. 4-өө келсе, кузовнойду конкретно ишке киргизебиз туугандар. Мынак болсо аклейка туугандар, көрүп атасыңар. Аклейкада да машина үзүлбөйт, тынбайт. Мисалы бүгүнкүгө машина алдар чалып атышат, адам алба деп атышат. Себеби вот машина турат тизилип. Бул жерге келгенде аклейкадан баштап кузовной бүт баарын жасап келсең болот. Ева коврик. Машинаны сатам десеңер, рекламада кылып кетсең болот туугандар. Келе бергиле. Куда каласа Денми? количествого эмес, качествого иштеген өтөбүз. О, бизнестен чыгып алып, аренданы тапшырып коюп жүрөт. Assalamu alaikum bir tug'anlar, avtoservis, Faysal, Ana nima, техцентр бар. Совместно. Давай. Шеф, срокон Давай. Мындагы арендада жүргөн машинасын тапшырып берип таштаган. Бизнестен чыгып кетиптир деп. Жайыкка берсин. Жолдорун күттү азыр. Бул жак болсо, вот киргенде эле. Ондар, эмнеде МСД бар. МСД менен Москванын любой жагынан келсең болот. Без пробка, без светофор. А бул жакта болсо таксопарктын офиси. Простой. Төлөнүм эмес, бул жерде видеосетада окуганбыз. Алдында турган. Бул жакта Бул жапсаңсак, мен алат болчу экен. таксопарк. Не болду Ерлан? Эрнар. Аман. Сериктүүгө эң жаман Аман. машина. Бул ишин тартпайдыңбы? Бул киши сөз болуш керек да.
Onun жанына немени коюп коюшуңуз керек. Ташиевти. Ташиевті. Тондар бар. Супу келгендер. Эми офис бизге жаңа эле көчтүк баягы бардак. Ошо тондар. Бул жерде менин местам. Плюс ачып атасыңбы? Жок, ишке чыга элекмин.